Бул Баткен шаарынын борбордук көчөлөрүнүн биринде жайгашкан соода түйүндөрүнүн тепкичтери кызыл сызыктан чыгып кеткендиктен сүрдүрүлүүдө. Шаардагы 4 көчөдө ушундай кызыл сызыктан чыккан 150дөн ашык мыйзамсыз курулуштар аныкталып, анын 56сына эскертүүлөр берилип, сүрдүрүү иштери башталды. Азыркы учурда Нургазиев көчөсүндө турабыз. Бул Нургазиев көчөсүнүн күнбатыш тарабында өткөн жума эскертүүлөрдү бергенбиз. Ошонун негизинде алгандарды алып, өздөрү бузуп кетишкендери бар, анан бузулбагандары кайра мына бузушка туура келип атат. Азыр ошонун үстүндө иш алып барып атабыз. Негизинен бир эле шаардын ичиндеги бир эле көчө эмес, Баткен шаарынын ичиндеги баардык көчөлөрдө мыйзамсыз чыккандарды мындан ары да иш алып барабыз да. Бирок жергиликтүү бийликтин иш аракетине нааразы болгон ишкерлер да жок эмес. Алардын бири жол боюнда соода түйүн иштеткен Жанара Эшболова тепкичтер сүрдүрүлсө, кирип чыгуу ыңгайсыз болуп, кардарылар келбей калат деп кыжалат болууда. Чыгып кетиптир деп атышат, эми законго баш ийебиз, эми бирок айла жок, бузушка туура келип атат. Анан калганын көрүп жатарбыз. Элдин бирибиз да, эми билбейм кандай кылам, бирок чыгып түшүш конечно кыйын болот. Бул жарым метрдей бийиктикте экен, билбейм эми. Дагы нарин хозяйкалар менен сүйлөшүп эме кылып беришет. Ошентип эле ойлоп турабыз, эми билбейм. Кызыл сызыктан чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштар алынгандан соң жол боюндагы соода түйүндөрүнө жана коммерциялык объектилерге шаардык архитектура тарабынан бирдиктүү формада коопсуз тепкичтердин дизайны берилет. Ал эми эч кандай уруксаты жок же мыйзамсыз жол менен мамлекеттик акт жасатып алган кыймылсыз мүлк ээлерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, мыйзамдын негизинде чара көрүлөт. Бул эми кызыл китептери бар, туура гос актылары бар. Бирок ал жерде архитектура жана шаар куруу жана архитектура жөнүндө мыйзам бар. Ошонун негизинде бардыгы бизден алган эмес, курулушка уруксатты эч кандай. Бул жерде негизги главный фасадтын эч кандай талап боюнча кошумча курулуштарды уруксат берилбейт курулуштарга. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын президентинин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн тапшырмасына ылайык 2025-жылдын 2-февралына чейин облус аймагындагы ири базарларды жана негизги көчөлөрдү иретке келтирүү максатында мыйзамсыз курулуштарды алуу, коомдук пайдалануудагы жолдорду бошотуу жагы эскертилген. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.